Амансыздарбы, урматтуу мекендештер? Бүгүн 12 октябрь 2025 жыл. Дагы кезекте кардарыбызды турак жайлуу кылдык. Кардарыбыз менен азыр баарлашабыз. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Кардарыбыз биздин агенттикке 17 сентябрда келип келишим түзгөн. Ошол күндөн баштап сүйлөшүп, одобрение канча күндө чыкты? Одобрение канча күттүң? Тез эле. Тез эле. Ооба, тез эле. 3-4 күндө примерно. 3-4 күндө примерно. Одобрение болгондон кийин үй тандоо процессине өттүк. Үй тандоо процессинде канча квартира көрдүң? Квартираны аябай көп издедим. Көп издедим. Мен себеби дегенде жумушума жакын издедим да. Жумушума жакын болсун депчи. Жумушуңа жакын болсун. Анан өзүң каалагандай, өзүң ойлогондой квартира таба алдыңбы? Ооба. Таптың, Ооба. Аябай жакты сага. Аябай жакты. Сразу ошону тандадым. Тандадың, Адан алдыңкы деле жакшы болчу, бирок жана кийин ноябрда сатам дегенчи. Ооба. Аныкы деле жакшы болчу, бирок именно ушуну тандадым. Ошол жакып калды да. Кардарыбыз студия алды. Студияң канча квадрат метр? Студия 26 квадрат 26 квадрат метр. Жаңы домдон, жаңы курулган домдон 3 этажда. Ремонту сонун свежий ремонт. Свежий ремонт. Сен эмне үчүн именно ошол жерден карап, эмне үчүн студия алдың? Негизи биздин видеолорубузда дайым эле 2 бөлмөлүү же болбосо 1 бөлмөлүү алгандар көп да, өзүң деле көрсөң керек. Эмне үчүн кичинекей квартира алайын деп чечтиң? Себеби дегенде мен студия тандагандын мен өзүм төлөйм ошон үчүн. Өзүң төлөйсүң. Акчасына жараша. Ооба. Студиянын баасы канча болду и айына канчадан чыкты? Студия мага жакшы болду. Айына 65 миңден болот. 65 миңден болду. Өзү негизи ошентип эле пландаганбыз го башында келгенде. 60-65 тегерегинде болот деп сразу эле. Үйдүн баасын айта кетсең, себеби азыр бизди көрүп отургандар айтат да, канчага алды экен студияны, студияда алса болот экен деп. Канчага алдың? 3 миллион 700. 700. Ооба. 3 миллион 700гө алды. Айына төлөм 65 миңден болду. 200 миң өзүң бердиң, Ооба. Первоначально берди. Кредитный средства 3 миллион 500 болду. Бүгүн сен менен баарлашып атканымда аябай кубанычтамын. Себеби жаш болсоң дагы. Биринчи келгенде эле экөөбүз сүйлөшкөндө айткан элем го, сен эч кимден совет сурабайсыңбы? Десем, жок, мен өзүм чечим кабыл алам. Ооба. Сиз менен келишим түзгөнгө даярмын деди. Келишим түзгөндөн кийин баардык шарттарын эч кандай токтоосуз аткарып бардың да. Үй караш керек. Үй карадагы өз убагы менен болду десем болот. Себеби сен 23 күн дегенде квартиралуу болдуң. Бул өтө жакшы срок. Мисалы, биз даже эртерээк чыкмакпыз. Анын арасында ар бир нерседе кыйынчылыктар болот. Бир нерсе тура болбой калса эле убакыт жаман өтөт. Кардарыбыздын пропискасы бүтүп калды. Анын арасында сатып аткандардын немеси согласиясын бүтүп калдык. Ошо менен бир аз убакыт кармалдык, бирок эрте эле бүтүрүп бермекмин. Сеникин өзү ойлоп аткам да, мен 15 күндө чыгарып салам сени депчи. Себеби сен определенный эле райондо айттың. Анан кийин өзүм барып көрөм дедиң. Анан көргөндө дагы сага аябай ыраазычылык билдирейин. Себеби үй көрүүдө дагы эч ким бизге чалып, кечигип атат, кардарыңар келеби точно деген андай болгон жок да. Даже сен эрте барып күтүп аларды көрүп аттың квартираны. Сага окшош жаш кыздар көп. Эмне жумуштар каалайсың? Үй алууга чечим кабыл алыпсың. Демек, бул жакта туруктуу жумушуң бар. Ооба. Эмне жумуштар каалайсың? Жумушуңуздарга ийгилик сиздерге. Дагы жерлештерге айта кетчү эме советим. Гражданствосы жок деле үй алса болот экен. Самара эже өтө сонун иштерди жасайт экен. Ишенсе болот. Тайкем дагы үй алган. Екатеринбургтан 2 бөлмөлүү алды. Мен болсо студия. Акчама жараша. Бул жерде эмне жумуш кыласың? Мен роддомдо иштейм, акушерка болуп. Жумушуң оор экен да. Сразу эле. Смена менен иштесең керек. Ооба, ошого жумушка жакын карадым. Ошого. Өзүң жашайсың? Ооба, өзүм жашайм. Жигит жок. Жигитим жок. Неге? Сонун өзү негизи больницада иштегендерди, медиктерге деген ашыктар аябай көп болот го. Сонун өзүң теңдүү, мисалы, сен эми ушул этапты басып өттүң. Өзүң теңдүү баягы жыргап, убактысын өткөрүп жүргөн адамдарга эмне деп айтат элең? Убактыңарды текке кетирбей, башка бирөөгө акча төлөгөнчө өзүңөргө ипотекага алсаңар үй болот.
Самара эже сонун жардам берет. 15 күндүн ичинде Үйлүү кылып коет. үйлүү кылып коет. Болгону правилалардын баарын аткарсаң, Ооба, болгону ошо айткан жазда болуп, ооба. документтерин Ошо сен менен иштеши убагында оңой болду. бүтүрүш керек. Ооба. Ооба, чындыгында ошондой Ошону болду. жакшы Эмне болду. үчүн биз бүгүн сыртта таза абада баарлашып атабыз? Ошону да айта кетели. Өзү негизи сделкабыз 10-числоодо болгон, 10-октябрда. Анан дагы бир документти унутуп калып банкка. Ошого байланыштуу сделка бүткөндөн кийин эле үйүнө барып, ошол документти бүтүрүп неме жөнөтүш керек болуп калды. Ошого тарта албай калганбыз. Анан бүгүн болсо бир аз ооруганыма да карабай, келе аласыңбы десем макул деп келип, азыр экөөбүз сыртта баарлашып атабыз. Сиздерге балким мотивация болот, балким сиздер дагы үй алам деп жүргөн болсоңуздар, ушундай жаш кыз алдыго биз эмнеге ала албайбыз деген ойго келишиңиздер мүмкүн. Бул ипотека төлөнөт, убакыттар өтө берет. Именно Москвада, Россияда аябай тез өтөт убакыт. Андыктан үй алсаңыздар өтө кымбат болбосо дагы өзүңүздөргө жашаганга комфортный калып арзаныраак деле студиялардан алсаңыздар болот. Студияны каерден алганыңды айта кет. Эми азыр менден баардыгы студияны каяктан алып таап бердиңер 3,5 миллионго деп сурайт. Студияны мен Варшавское шоссе 78 ошол көчөдөн, ошол жерден. Подольский болуп калат, Подольский жактан. Өзүң ошол жакта жумуш иштегениң үчүн ошол жакты карадың, э? Келгенде эле ошентип айткан кардарыбыз. Мен ошол жерден ошол эле жумушума жакын эле жерлерден караймын деген. Ошол жерден эле карап үйлүү болду. Сонун болду. Үй документальный өзүнүн атына өттү. Через госуслугу азыр эгеренин алдык. Анан эми буюрса понедельник күнү ачкычын тапшырабыз. Ошо менин өзүм бошобой калгандыгыма байланыштуу бүгүн тартып атабыз. Анан кандай студия алганын дагы сиздер менен сөзсүз түрдө бөлүшөбүз. Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Бүгүн биз дагы бир бактылуу кардарыбыздын бүгүн ачкычын тапшырып отурабыз. Биздин сделкабыз канчасы болду эле, жана кандай процесстер болду, ошол боюнча толук эже өзү айтып берсе, анда эже куттуктайм сизди. Рахмат, чоң рахмат. Үйүңүздө жакшылыктар болсун, үйүңүз аябай сонун үй алыпсыз. Чоң рахмат. Сделкам 11-inde болду. Негизи 15 күндүн ичинде ушул студияны алганга жардам беришти Самара эже жана анын командасы. Туугандар чындыгында ипотека үй алса болот экен. Силерге дагы сунуштайм, кайрылгыла, жардам берет аябай. 15 күндүн ичинде студия өзүңөр каалаган турак жайды алсаңар болот. Анан эже айтсаңыз, азыр үйдү алдында отурат, студияны алдында отасыз. Баасы канча болду, кайсыл жерден алдыңыз? Ошол жөнүндө айтсаңыз. Мен Подольскийден алдым. Жумушума жакын. Айына ошондо 65 миңден төлөйм. Үйдүн баасы канча болду? Үйдүн баасы 3,5 миллион болду. 3,5 миллион, студия. Студия. Канча квадрат метр? 26. 26 квадрат метр. Ошо мекендештер, эже азыр толкунданып аябай сүйлөй албай отурат. Өткөндө күлүштү, эртең алабыз дегенде ооба. чыдабай кеттиңиз го, мен көчүп кетишим керек, краскадан атат деп. Хозяйкаңыз кууп чыктыбы эмне? Хозяйкам ошо акыркы учурунда ошо билбейм эмнегедир ремонт баштап салыптыр. Эмне кылышын билбей, анан айла жок башка жака турганга ошол түнөгөнгө туура келди. Өзүм дагы күткөнүм жок.
келсем эле квартираны бүт чачып салыптыр. Ошол өзүм дагы таң калдым. Анан кийин күлүштү алганда эле аябай кубанып сразу эле көчтүм ошондо күн. Ошол күнү эле көчүп келдиңиз түнү менен. Түнгө маалы, ооба. Түндө. Мисалы үй бизде мындай да этап менен болот да. Жумуш мисалы биринчи өзү жакшы консультация алыш керек биринчи. Консультация алса, эсти жакса, анан условия туура келсе, анан кийин келишим түзүш керек. Келишим түзгөндөн кийин биз банкка одобрение жөнөтөбүз. Одобрениеден кийин поиска бек үй издеген. Үй издегенден кийин сиз тандагандан кийин сделкага даярдайбыз. Юридический проверка кылып, үйдүн документтерин баарын текшерип, анан сделка болот. Сделкадан кийин анан ключ. Ушундай этап менен болот. Ошол этаптарда сиз кандай болдуңуз? Биринчи кайсыл жактан угуп бардыңыз дегендей? Өтө жакшы суроо болду. Мындан 3 жыл мурун тайкем үй алган. Екатеринбургдан Самараже. Ошондо да жардам берген. Тайкем берди. Самараже. Өткөн сделкага барган. Ооба, сделкага илиштип бардым. Тайкем ошол тайкем 2 бөлмөлүү квартира алып болгон 3 жыл мурун. 3 жыл мурун. Аларга дагы тез убактында одобрение болуп, Сбербанктан жакшы удачный алып алышты. Бизде ошо тайкеңиз аркылуу көргөнсүз, тааныгансыз. Ооба, тайкем аркылуу ишенип, ошол аркылуу сразу эле договор түзүп, сразу эле Самаражеге кайрылдым. Одобрение тез эле чыкты. Ооба, өтө тез болду. Күткөнүм жок. Күткөнүңүз жок. Ооба. Анан үй тандаганыңызда кандай болду? Самараже кубанычтуу кабар айтты сразу эле. Одобрение болду. Эми квартира издегенге Ася жана менин командам жардам берет деди. Анан өзүм дагы квартираны издеп, анан кийин алар айткан квартирага барып, жолугушуп, тандап, акыры ушул квартирага ооба, ушуга токтолдум. Канча квартира көрдүңүз? Чынын айтсам өтө көп. Өтө көп көрдүңүз. Өтө көп көрдүм. Эч баары жакпай, эң жакканы ушул болду. Ооба. Өтө көп карадым. Өзүңүз эле барып көрүп аттыңызбы? Ооба. Же кыздар жөнөтүп атышты, мындан барып көргөнгө? Ася жиберип атты. Ооба, Самараженин командасындагы кыз. Ооба. Ошо тандап. Эмнеге бул жерден тандадыңыз? Бул Подольскийдин чекеси, Токойдун ортосунда неме экен го, эмнеге ушул жер жактыбы? Токойдун ортосунда болгондо дагы менин жумушума жакын болду да, ошонусу плюс болду. Жумушуңузга жакын, өзүңүзгө ыңгайлуу. Өзүмө ыңгайлуу. Анан кийин бирок чынында Токойдун эмес экен. Бирок жаңы курулуп аткан үй болгон үчүн мындан дагы өзгөрүүлөр болот деп ишенем. Азыр үйүңүз канча кабаттын, канчанчы кабатында жайгашкан? 7 кабаттуу үйдүн 3-чү этажында ошо. 7 кабаттуу үй. Жаңы түшкөн. Жаңы түшкөн. Кирпичный. Эмнеге студия алдыңыз? Может, однушка полноценный эле, однокомнатный албайт белеңиз или 2 комната албайт белеңиз? Себеби дегенде менин акчасына карап ошол төлөмүнө карап, ошого жараша. Өзүңүзгө ыңгайлуу. Өзүмө жарашасын карадым. Однокомнатный айрыкча Подольск жакта кымбатыраак болду. Ооба. Аны төлөй албай каламбы деп, анан ошо лучший вариант ушул болду да. Канчадан чыкты ошондо айына? 3,5 миллиондукпу? 65 миңден. 65 миңден. Баштапкы төлөм бердиңизби? Баштапкы төлөм 200 миң бердим, ооба. 200 миң бердиңиз, жакшы. Эмне дейсиз андайчы? Үйүңүздө дайым жакшылыктар болсун. Рахмат. Өзүңүз пландаган күндөн ипотеканы тезирээк жабыңыз. Болушунча тез жапсаңыз, канча эрте жапсаңыз, банкка ошончо процент бербейсиз. Ошо туура төлөп, главное просрочка кечээ сиз чочуттуңуз го, бир күндө эле төлөй албай калдым деп. Жок, ошол түнкү саат 12-де приложение көчүргөнгө мүмкүнчүлүгүм болду. Жумуштан бошобой, анан кийин кайра эмесин приложение карап отуруп, анан кийин араң эметип көчүрүп алып, анан кийин кайра шотко салдыңыз. Шотко салдым. Ошол приложениенин ичиндеги эме чат бар экен, ошол чат аркылуу жазыштыңыз. Жазып сурадым, кайсы жака төлөсөм болот деп. Алар түшүндүрдү.
Өзүңүз издендиңиз кыскасы. Ооба. Сизди банкка барыңыз дедим эле го, биринчи сиз түшүнбөй атсаңыз банкка барыңыз. Мен негизи сразу эле которгом да. Анан кийин өздөрү снимать этип алат деп ойлогом. Анан кийин жок, төлөбөдүң деген смс келди. Ошентип смс келди уже. Ооба. Анан кийин кабатыр болуп эметип переживать этип саат чалдым. Ой, чалбай смс жаздым WhatsApp'тан. Анан кийин ошондон кийин приложениени эч эле көчүрө албай анан кийин. Акыры чукуладыңыз приложениени. Ооба. Ошо көчүрүп алып барам. Жакшы болбодубу? Эми түшүнүп калдыңызбы? Жакшы элеби? Жакшы. Азыр Колдонсо мисалы болот. бизди көрүшөт да көпчүлүгү. Неге однокомнатный алды дегендер болот. Неге алыс жактан алды деп. Ошол сыңарында азыр төлөмү канча болду деп бизди көпчүлүк элечи видеону баягы толук укпай, толук эле баягы жарымдан мындай кылып көрүшөт. Анан сиз азыр мисалы үй алам деген мекендештерге кандай сунуш айтасыз? Үй алам деген мекендештерге сунушум Самаражен командасына кайрылсын. Кыска убакыттын ичинде мыйзам түрүндө өтө жакшы жардам беришет. Ишенсе болот. Мен өтө тез арада үйлүү болом деп ойлогон эмесмин. Өтө жакшы болду. Башка бирөөгө төлөгөнчө өзүңдүн үйүңө төлөгөнүң жакшы да, ошол негизичи. Ошонусу эң башкысы. Мындай эч кимге урунбай бересиң десеңиз. Ооба. Каалагандай жашайсың. Мурун канча квартира снимать этип жашай элеңиз өзүңүз? Ооба. Двухкомнатный снимать этип жүрмүн. Канча миң Тоже берет? 40 миң берет. 40 миң берет. 40 миң бирок эч жака кайтып келбейт. Эч жака кайтып келбейт. Ооба. Башка оруска берем. Башка орустун эле ипотекасын төлөп бересиз. Ошо да. Андан көрө өзүмдүн үйүмө төлөгөнүм жакшы деп ошон үчүн Тайкемге кайрылдым. Тайкем болсо силер Самаражен номерин берди. Самаражи биринчи жооп бербей атты эле. Кайра Самаражен койбой атып, кайра Самаражен жооп бергенчини. Кайра чалып атты. Кайра чалып берсем анан алды. Анан кийин адресин айтты. Анан кийин адреске келдим. Ооба. 100 миң жүз отуруп консультация алып анан сразу эле ооба. Договор түздүңүз. Ооба. Себеби дегенде Тайкем үй алып берген да уже билем да. Анан кийин мындай ишенич менен бардыңыз да болду же алып берет деп. Ооба. Ишенич менен барганым үчүн ошо тез аранын ичинде алып алдым да үйлүү болгонума. Ошондо канча күндө болду сделкага чыктыңыз? 15 күн. 15 күн. Бир айга жеткен жок. 15 күн. Аябай тез болуп турбу? Тез, өтө жакшы тез болду. Бизде өзү эң негизги процесс үй тандоо процесси болот. Үй издегенде аябай убакыт көп кетет да. Сизге анча деле убакыт кетпеп тургу, анан көп үй көрдүм деп атасыз да. Ошондо мен как раз отпускта болчумун. Анан бир күндө 3-4 үйдү көргөнгө жетиштим. Ошо кыздар айтып аткан комнаталарга да бардым. Алардын баары жакпай акыры ушул жагып калган үчүн кийин Самаражи ушул жакты дедим. Самаражи макул деп ушуну алып берди. Сразу сүйлөшүп алып берди. Ооба. Ошо мекендештер мына өзүңүздөр көргөндөй ушинтип келип сразу биринчи ишенип, мындай толук ишенип келсеңиздер, жумушуңуздар ушундай бат жана так болот. Ошо эжени комментарийге жакшы сөздөр менен куттуктасаңыздар болот. Лайктан басып эжени куттуктап коесуздар. Чоң рахмат.